Урматтуу мусулмандар, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер, инсан өмүрү убакыттан турат. Ал эми биздин жашоо мөөнөтүбүз, өмүрүбүз, убактыбыз биз дүйнөгө келгенде берилген. Биз аны күн сайын сарптап, жоготуп баратабыз. Кимдир пайдаланат, кимдир өмүрүн бекерге өткөрүп зыян көрөт. Бул жашоодо өмүрдү текке кетирип, пайдасыз, максатсыз, үмүтсүз калуудан Аллах сактасын. Пайгамбар мусулман бул колу менен да, тили менен да башка мусулмандарга зыяны тийбегени, сиздердин жакшыңар элге пайдаңар тийгениңер деген. Ал эми Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде жакшылыкка жана таквага жардам бергиле, күнөөгө жана душманчылыкка жардам бербегиле деген. Олилардын бири ислам үммөтү бул дүйнөгө жакшылык уругун чачканы келген деп айткан. Биз үммөтпүз, биз элбиз. Жакшылыкта жана таквада бири-бирибизди колдоого, жардамдашууга тийишпиз. Кайдыгерлик, кенебестик бир жеке адамдын эмес, бүтүндөй бир элдердин, мамлекеттердин кыйроосуна алып келет. Ата үй бүлөсү жөнүндө, жетекчи колунда иштеген жумушчулары жөнүндө, падыша мамлекет, эли жөнүндө жоопкер. Бүгүн Кыргызстан эли бири-бирин жектебей, көрө албастык кылбай, кайдыгер болбой, бөлүнбөй биригүүгө муктаж. Демек, элдин келечеги, бактылуулугу анын биримдигинде. Ал эми жакшылыкта туура жол, туура багытта бириксе гана кайра бөлүнбөйт. Ислам дини үммөткө, адамзатка, коомго зыяны тие турган жаман зыяндуу иштерге каршы. Пара, коррупция, акты кара деп бериши үчүн, же караны ак деп бериши үчүн мыйзамды бузуп, мыйзамсыз жол менен иш бүтүрүү үчүн туураны бузук деп, туура эмес ишти дурус деп берүү үчүн берилет. Ал эми паракор ошол харам иштердин баарына ыраазы болуп пара алат. Анан бул иштин акыбетинде бүткүл эл чоң зыян көрөт. Бул канчалык көбөйүп, канчалык жогору кызматтагы адамдарда болсо, коомго ошончолук зыяны да чоң болот. Ошондуктан бул илдеттен коомубуз, бийлигибиз тез арылбаса, акыбети оор болот. Коррупциянын мындан да жаман көрүнүшү бар. Бул мамлекет кызматкеринин мамлекеттик мүлккө кол салуусу. Элдин мүлкүн, мамлекеттин байлыгын талаптануу да эң чоң күнөө иш. Коомдун өнүгүүсүн артка тарткан дагы бир көрүнүш бул аманатка кыянат кылуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аманатка кыянат кылынганда кыяматты күткүлө деди. Сахабалар аманатка кыянат кылуу кандайча болот деп сурашты. Пайгамбар, эгерде иштер өз ээлеринен башкага, иштин ээси болбогон, иштин көзүн билбеген адамдарга тапшырылганда аманатка кыянат болот деди. Бул кыянаттардын эң чоңу коом үчүн, мамлекет үчүн эң зыяндуусу. Ал эми мындай кылмышты жасоого бир гана ыймансыз, эки жүздүүлөр, мунафыктар жөндөмдү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки жүздүүнүн мунафыктын 3 белгиси бар. Сүйлөсө жалган сүйлөйт, уада берип аткарбайт, аманатка кыянат кылат деген. Урматтуу мусулман элим, Аллах күнөөлөрүнөн кайтып тообо кылуучуларды жакшы көрөт. Пайгамбар адам баласынын баары ката кылуучу, ал эми ката кылуучулардын жакшысы тообо кылуучу деди. Ошондуктан күнөө каталарыбызга кайтып, бул күнөөнү кылбайм деп тообо кылалы. Аллахым эл журтубузду түрлүү апааттардан, бөөдө кырсыктардан, дабасы жок оору сыркоолордон өзү сактасын. Элибизге биримдик, ынтымак берсин. Баарыңыздарды жакшы тилек максаттарыңыздарга жеткирсин. Мамлекетибизге өсүп өнүгүү насип кылсын. Ташиевти ордумдан алып тастадың деп президентке каршы шыққан жоқ. Сарапшы атап өткендей, ол үндемей ғана қазіргі жағдайдан жылыстап кетуге көнгөн сияқты, бірақ Ташиев кетіп, оның үні шықпағанымен артынан сөз айтушылар көбейіп барады. Камчыбек Ташиев буз десе бузабыз да біз. Бузгандан кейін 3 жылдан кейін мага кылмыш ишин козгоп атат. Еще козгоп эле койбой, мени 4 ай камады. Жаңа ачылган жагдай боюнча кайра бүт мунун 1 миллион сомун кайтартып бергиле, ишин жапкыла, кайра кайтартып бергиле төккөн акчасын.
Әзірге Садыр Жапаров жалпы алғанда халық алдында сүйкімі бар тұлға. Оған елдің экономикалық өсімі себеп. Қырғыз елінің экономикасы былтыр 17,73 миллиард долларға жуықтап, тарихи максимумға жетті. Ол рекордты 11%-бен өскен. Бұл жөнінен орталық Азияда бірінші орын, ал әлемде экономикасы ең жылдам өсіп келе жатқан елдердің топ 5-тігіне кіріп отыр. Экономикалық өсімге серпін беріп отырған салаларға келсек, ол құрылыс, өнеркәсіп, қызмет көрсету саласы және ел ішіндегі өндіріс орындары. Және ең қуантарлығы қырғыз экономикасының өсуі кездейсоқтық, я болмаса 1-2 жыл өсім беретін уақытша бір құбылыс емес. Алдағы бірнеше жылда ол 8-9%-бен үздіксіз ұдайы өсетін болады. Әлбетте, ондай өсім территориясы шағын мемлекет үшін Сингапур сияқты бай қуатты елге айналып шығуға үлкен алғы шарт. Яғни 30 жылда 5 президент алмастырып, берекесі кеткен қырғыз елі Садыр Жапаров келгелі тұрақталып экономикасы өсе бастады деп пайымдасақ болады. Демек, президент елдің даму кезеңінде 75 ақсақал айтты екен деп, сайлау өткізіп тізгінді беріп кете салмайтыны анық қой. Егер қырғыз елін Сингапурге айналдырмаса да сол секілді дамудың даңғылына салатын мүмкіндік туып тұрса, оны неге мүлт жіберсін деген қисын ғой бұл. Тарихта қырғыз елін Сингапурге айналдырған Жапаров деген атпен қалсаң жаман емес қой сірә. Бәлки осы үшін де Қамшыбек Ташиевтен бастап, оның туыстары мен жақтастары және қазіргі күш құрылымдарында болып жатқан тазалаулар еркек тоқты құрбандық па деген қарапайым сұраққа итермелейді. Яғни президент билікті жеке дара қолына алып, узурпация жасап жатыр ма деген пайым ғой бұл. Set lex retronunagit деген система бар да. Ошол система бойынша биринчи 6 жылга шайланса, ел 6 жылга шайлады. Анан экинчи конституция бул 6 жылды чызе албайт. Муну юристтер түшүнөт. Конституционный закон деген бар. Ошонун ичинде кара менен акка жазылган. Биринчи срок 6 жыл деп. Муну ошого таянып, президент дагы 1 жыл иштеп, эмки жылы 27 жылы январда шайлоо болот. Қырғызстанда мемлекеттік төңкеріс әрекетіне қатысты іс жаңа деңгейге шықты. Президент Садыр Жапаровтың досы, басты серіктесі саналып келген Қамшыбек Ташиев пен тағы 2 экс-шенеунікке қатысты қылмыстық іс қозғалды деген хабар елді дүрліктірді. Бүкіл әлемдік бақ жарыса жазған жаңалықты таратқан адвокат кейін өз сөзінен бас тартып, мен қателестім, іс қозғалуы мүмкін, әзірге тек жауап алынды деп ақталды. Оқиға желісін қысқаша баяндап берсек, ақпан айында 75 танымал адам қол қойған хат жарияланған болатын. Бұл ел арасында 75-тің хаты немесе 75 ақсақалдың хаты деп танылып кетті. Онда авторлар Садыр Жапаровтан мерзімнен бұрын президент сайлауын өткізуді талап етеді. Бұдан кейін осы хатқа қатысы бар деген бірнеше адам қамауға алынды. Қамшыбек Ташиев қызметінен босатылды. Оның барлық орынбасарлары, жақтастары жұмыстан қуылды. Елде үлкен кадрлық ауыс түйістер болды. Сарапшылардың пайымынша белсенді топ осы сәтті пайдаланып Қырғызстанда конституциялық төңкеріс жасамақ болған. Бұл жерде Ташиевтен бөлек парламент спикері Нурланбек Шакиев пен кезінде бас прокурор болған депутат Құрманқұл Зулушев негізгі ұйымдастырушылар болған деседі тергеушілер. Үшеуіне жаппай тәртіпсіздік ұйымдастыру, мемлекеттік төңкеріс жасау әрекеті сынды ауыр айыптар тағылуы мүмкін. Ресми органдар әзірге түсіндірме беруге асығар емес. Тергеушілер бірнеше сағат бойы экс-шенеуніктерден жауап алған. Ташиев өзінің кінәлі емес екенін айтып, ақталып шығамын деп сенім білдірді. Ол көп жылдан бері елдегі арнайы қызметті басқарған. Үкімет басшысының орынбасары қызметін қоса атқарды. Ташиев қызметінен кеткенде шетелде ем алып жатқан еді. Кейін президент Жапаров оны өзінің досы болып қала беретінін айтып, айналасындағылар адастырған болуы мүмкін деген сыңайда сұхбат берген. Қызметтен босатылған соң Ташиевтің басына қара бұлт үйіріле бастады. Түрлі лауазымдағы жақтастары жұмысынан айырылып жатты. 500-ден астам кәсіпкер ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің үстінен арыз жазды. Қамшыбек Ташиевтің туған інісі мен жиені қамауға алынды. Баласымен өзі жауап беруге шақырылды. Но я очень надеюсь, мы их выявим. Очень надеюсь, мы их выявим. Ел президенті Садыр Жапаров 75-тің хаты жайында да жалпы кім-кіммен кездесіп жатқанын басынан бастап біліп отырдым дейді. Бұл мәселе парламентке жеткенде шұғыл әрекетке көшіп, төңкерістің алдын алуға тура келіпті. Ташиевтің кінәсін сот анықтайды. Дос деген түсінік бұл жерде жүрмейді дейді ол. Айтпақшы, даудың бәрі президент сайлауын өткізуден басталды дедік қой. Ал Қырғызстан Конституциялық соты сайлау 2027 жылы қаңтарда, яғни белгіленген уақытында өтеді деп шешім шығарды.
Ташиевдин убагында биз көрдүк да, керек болсо тетиги алыскы урук туугандарына чейин чукуйт, казат, кемчилик издейт, косяк издейт, анан камайт. Анан ошол себептен баары эле оозун жаап калды. Эми мисалы жанагындай Өмүрбек Субаналиевге окшогондой баягы коркпогон, анан тажрыйбасы көп кишилер алар деле мындай пикирин катуу айтпай калды. Мисалы Субаналиевдин интервьюларын көрсөң мындай жай, сымсалдап айтчу да. Бирок сындарды айтып жүрчү. Ошондой билинсерин эле кишилер калды да. Бирок сиз буга чейин деле Ташиевке карата өтө чоң сын деле айтпаптырсыз. Ооба. Фейсбукту карап чыксам, колдоо сөздөрү да бар экен. Ооба. Ташиев мырзанычы. Демек ошонун артында кандай? Сиздики тартынуу, кооптонуу маселелер турдубу? Биринчиден колдоо сөздөр эмнеге байланыштуу? Колдоо сөздөр криминалга каршы күрөшкө байланыштуу. Мисалы криминалга каршы жүргүзүлгөн күрөшүн мен колдойм. Бирөөлөр айтат, Көлбаевди жок кылып салды, анан бул адам укугун бузуу, анан тиги бу депчи. Көлбаев тирүү болсо канча адамдын укугун бузуп, канча адамдын өмүрүн алып, канчасынын жүрөгүнүн сары суусун алат эле, мисалчы. Ошондо жалпы коомчулуктун мындай кызыкчылыгын алганда, эртеңки келечекти алганда, бул жакшы нерсе. Мен мисалы ошол сыяктуу иштерди колдодум. Азыр деле колдойм. Ошол Ташиевдин ошол криминалга каршы жүргүзгөн күрөшү үчүн рахмат да. Экинчи жагынан жанагы темный сторонасы, мындай бүдөмүк жактары эми ачылып атат да. Мисалы мен мурда укчумун, бирок мен көбүнө ишенч эмесмин да. Кыбыр эткен жердин баарын эле Максим басып алды, Айдар тартып алды деп эле бир жери чын болсо бир жерин ушак кылып эле үстүртөн баягы бардык немени жаман нерселерди ошолорго жаба берчү эмес беле. Анан ошол сыяктуу мисалы Таймырас Таластагы Алтын казык деген магазинге тийишип, ошол жактан дань төлөгөлө деп талап кылып атыптыр деп укканда мен когулачы эми тиги болгон кыбыр эткендин баарын Таймыраска шылтай бересиңер деп ишенген эмесмин. Анан акыркы кездерде кылган немелердин баары чет-чети чыккандан кийин анан ишене баштадым да. Анан албетте жинин келет. Экинчи жагынан сынт пикир эмес, сунуш айтчумун. Сынт пикир эми айта алчу эмесмин. Анткени көп эле айта албай калган да. Себептери түшүндүрүп бердим го. Уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшкөндүгү. Менен күрөшүү тиги булар боюнчу. Бирок анын аркасынан болсо жанагындай ал жакты басып туруп анан кайра ар жагынан өздөрүнүн кашасын чалыптыр. Көптөгөн мүлктөрдү тартып алыптыр, байлыктарды тартып алыптыр. Эле ой. Азыр кыргыз саясатындагы бир 3 саясатчыны айтып өтсөңүз, эң акылдуусу, эң кооптуусу жана эң харизматичный. Кооптуу дейсизби? Опасный да? Эми опасныйлар көп. Опасныйлар көп. Мен жана жогоруда айтпадымбы? Өзү глупый экенин өзү түшүнбөй, бирок мен мындай да ойлоп атат да, мен 2 жолу мандат алып алсам, мен демек мен акылдуумун деп ойлоп алган адамдар кооптуу болот да. Анан дагы кооптуулар бар. 3-4 мандат алып, тинтип ойлойт аларчы. Мен жаман акылдуумун, мен жаман күчтүү саясатчымын деп. Биянан кирип, тиги менен сүйлөшө калып, алар ойлоп атат, абдан мен күчтүү саясатчымын депчи. Мына ошол адамдар кооптуу. Жеңичинен сүйлөшүп, мандатты сатып алып, башка мамлекеттерден акча алып, же тиги Матраимовго окшогон же башка бирөөлөрдөн акча алып, улам бийликке келип аткан адамдар мамлекет эл үчүн кооптуу. Алардын аттарын атап эле коеюн, бирок адамдар ошолорду аңдай билиш керек. Бул өтө кооптуу адамдар. Анан эң башкысы эми баягы фамилияларын атап эле коеюн. Мен элим үчүн, мен жерим үчүн жаным кечтим, башымды сайдым деген адамдар кооптуу. Ушул адамдар кооптуу да. Кара пиар, жалган патриотизм, ушул адамдар кооптуу. Бул адам деген өзүнүн принциптери болуш керек. Принцип последовательности деп коет да. Баягы мындай. Ошондой. Анан эми акылдуулар көп, акылдуулар дагы бар. Бирок интеллигенциянын үнү чыкпай жатат. Айтылбай жатат. Күчтүү, интеллигенттүү адамдар бар. Анан эми амбициясы күчтүүлөр көп. Амбициялары Марлен Маматалиев мисалы. Мен урактуу бала, амбициясы абдан күчтүү. Сурабалдиева мисалы күчтүү, амбициясы күчтүү. Мына адекваттуу, билимдүү, тажрыйбалуу деп айтыш керек да, ачыгын эле. Марлен мырза мисалы көп мамлекеттик кызматтарда иштеген, мына бир нече чакырылыштын депутаты, андан тышкары партиянын лидери,
парламентке жергиликтүү кеңешке алып келген лидер катары мына азыр төрага болду. Кандайдыр бир интригага, кандайдыр бир жанагындай чалуучулук бир коррупциялык схемаларга аралашпаган. Мындай анализ десек, бул мындай күчтүү потенциалдуу кадр деп айтсак болот. Азыр мамлекетте экинчи адам, ачык сөз. Анан мындай күчтүү адамдарды айтыш керек ачык эле. Сурабалдиева мисалы шайлоодо мен округуман чыккан, биз бир округтан чыкканбыз. Кандай тоскоолдук болгондорун мен билем. Сурабалдиевага каршы бир кызды алып чыгышты, $600,000 накты акчасы менен чыгарышты. Сурабалдиеваны алып түш деп. Мага да келишти аларчы. Шуну алып түш, мага бизге жардам бер деп акчаңды беребиз дегенде мен баш тарттым. Мисалы күчтүү мындай адекваттуу күчтүү балдарды айтам да. Бирок тилекке каршы жогорку кеңеште андайдын пайызы аз болуп жатат. Кооптууларды айттым, амбициялыктарды айттым, акылдууларды айттым. Трамп же Бекинип жаткан жерден жолук. Сизди чакырды беле. Анан ал айтты, ушуларга берейин деп атам деди. Кандай кеңеш бердиңиз? Бир дедим ырас. Мен биринчи Бабанов көрбөйсүңбү дедим. Бабанов атаандашың эле, көбүрөөк добуш алды эле, калысыраак болот. Бабановго эле премьер кылып койбойсуң десем, Бабанов менен Атамбаев бир деди. Ал мени бир жер менен Табарсыгыман Атамбаев экөө. Атамбаев түрмөдөн өлтүрөм камайм деп атканда, ак үйдө ошонун балдары алды да. Ошолор кирди да. Кой таштай атып калбады Атамбаев эки. Ал тигилер менен биригип турат деди. Алар менен метпейт, мени жазалайт, камайт болот деди. Башка күч, көчөдө күчтү десе, көчөдө күчтү көрүп атасың, эч ким дил кабыл албай атат деди. Адакамды болсо баша кууп чыгышты деди. Ичине сөөп койгонбу. Текебаев болсо андай да билесиң деди. Эч башып көрсөтпөйт деди. Тек мадымарды шыкап сен координатор бол деген экен. Аны эл айдап чыкты. Эмнеге Текебаев башып көрсөтпөйт? Текебаев 30 жылда андай рисковать этпейт да мындай. Мага бир эпизодун айтып бергилечи. Никогда кылган эмес. 2005-те деле жок ал. 90-ч деле жок. 2010-да деле жок. Авангард катары алдыга чыкпайбы? Ал кийин пайда болот. Андай убакта ал никогда пайда болот. Окуя болгондон кийин пайда болобу? Пайда болот. Окуя пайда. 20-жыл өтө мен болгондо бул турган күч эч кимди кабыл эмес бул ошондогу күч. Анан булар ушу мекенчиликке берем деп айтты. Ширде барып айтсаңыз деди. Бир жерде бекитип отурган экен, ошол жерден жолуккум. Анан барып булар менен жолуккум. Садыр жаңы түрмөдөн чыккан экен. Аны менен учураштым. Алардын адвокаты болгом да мен. Ошого чакырып атат да. Адвокат болгонсуз, Ташиевдин, Садырдын, Мамыт ушуларга берип атам. Адвокат болгонсуз. Барып 8-октябрда мен батамы бердим буларга. Премьер болду. Ошол күнү 9-да өттү, премьер болду Садыр. Батамы берип бир эле нерсе сурагам. Мурдагы президенттердин жолунан кайт, өзүң жолуңдан да. Всё. Ал кандай кеңеш ал? Үй бүлөлүк башкаруудан кет. Эң башкы принцип ошолбу? Идея. Анткени баары эле ошентип келе атпайбы. Ошодон кет. Конституция менен укуктук мамлекет кур. Конституция канча уйгарым окуп берсе ошодон чыкпа, андан аша чаппа, узурпация кылба. Сага жетет ушу. Конституцияны бузба. Келип батам бердим, булар кетти, ошол күнү өттү. Садыр жаңы түрмөдөн чыккан экен. Ошондо Камчы Кыдыршаевдин бир бөлмөсүндө ушу ондогон депутаттар отурган экен. Мамытов, Зулушев, Сатыбалдиев, Кыдыралиев, тим эле көп. Ошол көп экен да. Бардыгына батам бердим, эми давай капагыла. Так что бардык окуяларды ичинен билем да. Сиз эмнеге Бабановго деп биринчи сунуш бергенсиз? Бабановго деген ал шайлоодо көп добуш алды да, ушу Сооронбайдан кийин. Өзү дүйнөлүк мээде көп добуш алгандар Мемет түшөт да, тандем түшөт башка. Кой, мындан ары коомду бөлбөй эле биригели деш керек деп. Же болбосо өзүнөн кийин ошол өткөрүп берет, ушундай да. Дүйнөлүк практикада ушундай. Анан Бабановго ошо менен түшпөйдү. Экинчиден Бабанов орустар колдоп аткан. Мен билем да орустар колдоп аткан. Ошондо Козак келген ушайга. Бабановду колдоппу? Жок, Сооронбайга келди да. Кураторду ортозгочу эмне болуп атат деп келди да. Келип Сооронбайга жолукту. Мен деле Сооронбайга бир 5-6 күн жүрүп тынбай жолугуп аттым. Анан кеттим Малайзияга. Кийин булар уже премьер болгондон кийин. Сооронбай арын жазып бергенден кийин кетти. Экинчиден орустар Бабанов ставка кылып аткан. Бул каршы болду. Сен Бабанов келсе гарантия жогору эле. Сооронбайдан Атамбаев сөз алат эле Бабанов экөө биригип алып. Булар гарантия берди, мына гарантия ушул күнгө чейин тийген жок Сооронбай менен.
экспертте акчаны алып коюп жыргап үнүн чыгарбай жүрөт жашайт. Кандай ойдосуз ошол Бабановдун эң башкы катасы эмес беле? Атамбаев менен бирге болуп кетти. Конечно. Даже мен обращение кылгам, айка барба деп. Назарный үстөн бергем. Мадымаровго айткам, айка барбагыла деп. Мадымаров да баары барып алыптыр да, карасам Атамбаевга Атамбаев да тиги мээде жүрбөй бар. А эмнеге бар болушкан ага? Себеби Атамбаевда күч болду да. Атамбаев түрмөдөн келери менен площадка отуруп алса, отуруп алмак бийликте. Көчөдөгү эл Атамбаевдин адамы болчу. Атамбаев утат эле. Атамбаев аякка келгенин ордунда адатынча үйүнө барып кой ташка барып жатып алды, 2-3 күн жатып албады. 8-9 анан 10-да келип анан 1-2 күн чечип коет экен да. конечно. А берди иштеп койду. Кимдер иштеп койду? Бул этедин эмне секрет? Матраев менен Көлөк камчы иштеп койду. Матраевдин ошол убакта эң күчтүү партиясы бар эле шайлоодон. Жаңы эле биринчилик орундулуп анан Сооронбай биримдики бер, сен экинчи бол деп ага болбой экөөнүн ортосунда конфликт болуп турган убак болчу. Билесиң да. Сен бишеди эле. Ооба. Анда күч көп болчу. Коля камчынын балдары менен полный Матраевдика иштеп аткан. Анан ошолор депутаттарды ошолор камчы кылып берип анан булар өтүп кетти да, кворум болбой атпайт беле. Эгерде Атамбаев тияка жатып албай түз эле бияка келгенде Атамбаевдин балдары көп күч болот эле да, тигилер анча күч кала уюша албай калат эле 1-2 күндө. Атамбаев жөлдө отуруп алмак. Атамбаевдин балдары анда билесиң да, Сарыев, Мариевдин баары ошол жерде жүрдү го, баары келди гана площадта. Ошондо мен да площадта болчумун. Маскачан, мечен менде тургам. Атамбаев чыгып площадта сүйлөсө, мен басып барып анан мен да сүйлөйүн деп аткам, даярданып тургам. Анан ал келди, машинеден түштү, кичине ок атуу болду, анан машинеден түшө калышы эле качып кетип калбады. Кандай кабыл алдыңыз Садыр Жапаровдун бийликке келишин? Эми аркы